Бир нече күндөрдөн кийин Ош шаарында коопсуз шаар долбоорунун камералары иштеп баштайт. Алгачкы бир ай сыноо мөөнөтү болгондуктан эреже бузуунун ылдамдыкты ашыруу түрүн гана каттайт. Айдоочуларга болсо айып пул эмес, жөн гана эскертүү баракчасы барат. Бул коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы гана, калган экинчи этабынан кошумча камералар орнотуп, долбоорду ишке ашыруу иштери уланат. Коопсуз шаардын камералары алгачкы этабында негизги көчөлөрдүн кесилиши болгон шаардын 44 жеринде орнотулган. Алгачкы этапта камералар иштеген кесилиштерге жол чийиндери сызылып, эрежеге так келтирилген. Жол кайгуулчулар эреже бузуу көп болгон аймактарды тандап алышкан. Жол кырсыктарынын анализи негизинде гана коюлат да. Мына ылдамдыкты өлчөөчү аппараттык комплекстер, айдоочулар катуу жүргөн жерлерге коюлат. Мисалы, Датка көчөсүндө, Ленин көчөсүндө, могу Осмонова көчөсүндө шаардын чекерек жактары өзүңүздөргө белгилүү болгон Западный, Актилек, Кулатов микрорайондордо. Ошол жерлерде автоунаалар айдоочулар ылдамдыкты көбүнчө ашырып айдашат. Ошол жерлерге биз азыр ошол видео көзөмөлдөрүн орноттук. Жылып жүрүүчү да турат, жана треножка стационарный да турат. Долбоордун алкагында Ош шаарындагы 20 кесилишке 150 камера, анын ичинде 5 мобилдик, 11 көчмө, калганы стационардык камералар орнотулат. Аталган долбоор 2 этапта ишке ашырылып, биринчи этаптын алкагында 60, экинчи этаптын алкагында 90 камера орнотуу пландалууда. Силер айтып кеттиңер, жанагы жолдорду оңдош керек депчи. Биринчи этапта жалаң баягы ылдамдыкты азайтуу боюнча камералар коюлду. Перекресткалар коюлу элек али. Экинчи этап менен башталат алчы. Ал коюлуп бүткөнгө чейин силер айтып аткан баягы парковочный месталардын бүт бардыгына иретке келтириш керек да. Бул маселе жалаң эле Ошто эмес. Бул маселе бүт республика боюнча. Андай нерсе Россияда да бар, Өзбекстанда да бар. Себеби машинанын саны баягы Ош шаарынын жолдору илгерки Союздун убагында расчет кылынган жолдор да, туурабы? Азыр эми жолду кеңейтүүнүн өзү кыйын да. Анан Бишкекте деле ушундай. Бишкекте деле баягы коопсуз шаар долбоор иштеп атат. Баягы парковочный месталар бар. Чийиндерин кайсы жерде жанагы жол кесилиштерине туура турган болсо, бул милдеттүү түрдө жаңыланып чийилет. Бул Ош шаардык экинчи этапта. Бул Ош шаардык жолдор курулуш башкармалыгы кылат. Ошондой эле ошол компаниянын дагы эмелери жанагы стоп линиялар чийип берет. Алгачкы тесттик режимде ылдамдыкты ашыруу эрежеси гана каралат. Ал эми долбоор толук иштей баштаганда 13 эреже бузуу боюнча иштеп, атайын аппараттар жол эрежесин бузуу фактыларын автоматтык түрдө сүрөт, видеого тартып алат. Жо бул долбоор инвестициялык долбоор болуп эсептелинет. Биз, то есть мэрия конкурстун шарттаманын негизинде инвестор өзүнүн акчасына бардык аппараттык комплекстерди алып келип, бул жакта техникалык тейлөөнү дагы өзү жүргүзөт. Кийин бирок ал расчеттөрдү штрафтын эсебинен кийин эсептеши болот. Коопсуз шаардын долбоорун Ош шаардык мэриясы ишке ашырууда. Иш-аракеттер сентябрь айында башталып, мэрияда атайын жумушчу топ түзүлгөн. Жарыяланган конкурстун алкагында долбоорду россиялык Мегафон компаниясы утуп алган. Аталган компания буга чейин Россиянын айрым шаарларында дал ушундай долбоорлорду ишке ашырууга катышкан. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.